Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда Кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн жыл мен сиздерге Фуркаттын центрине жакын эле жерде жайгашкан сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Эгерде сиздер шартараптан келген болсоңуздар, Фуркаттын Кургоюна жетпеген жерде оң тарапта жайгашкан ушул Айкөл деген маркетти билесиздер, туугандар. Ушул Айкөл маркеттин жанындагы көчөгө кирип 300 метр түз жүрүп барсаңыздар 4 көчөдөн солго бурулуп экинчи көчөгө кирсеңиздер сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Сол тарабында мына Полторашка тибиндеги даяр үй сатка чыгып атат. Караңыздар, 4 бөлмөдөн турат. Өйдө тарабы. Подвалы деле бар. Бийиктиги, подвалдын өзүнүн бийиктиги 2,5 метр таза чыгат экен. Эң негизгиси бышкан кирпич менен тургузулган, жакшы качествода салынган даяр үйлөрдүн бири. Келип эле жашай бересиздер. Туугандар, үйдүн жери 6 соток. Таза суу, свет, природный газ бардыгы бар. Мына природный газдын турбасын деле көргөзбөйм, мына туугандар. Бир эле центральный канализация жок, бирок бул үйдүн нол жакта местный септиги бар экен. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Биринчи кабаты 4 бөлмө, коридор менен санузелди кошпогондо. Анан ылдый тарабы подвал. Подвал өзү бийиктиги 2,5 метр чыгат экен подвал. Ал жагын деле кийин ремонт кылып, сону кылып, жилой кылып алсаңыздар деле болчудай. Жакшы жери подвал менен биринчи кабаттын ортосуна плита ташталган, туугандар. Бышкан кирпич менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган. Караңыздар. Ушундай. Жүрүңүздөр эми. Нол жак менен ылдый тарапка түшүп көргөзүп берейин. Лайктан басып, дос таныш туган уруктарыңыздарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип коюңуздар, балким ушундай даяр үй издеп жүргөндүр. Анан могул жакта сырт кажатканасы, могул жерде болсо местный септиги. Бул ушул үйүбүз. Үйдүн артында 2 метр месте калтырылган. Үйдүн узун турасы 11 × 12, туугандар. Жакындатып көргөзүп коюн, ушул жерден сонун болуп көрүнөт экен. Өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес, сонун үйлөрдүн бири. Анан жери деле тегиз. Караңыздар, сонун болуп турат. Айтып өттүм, үйдүн артында 2 метр месте калтырылган. Ушундай. Так. Тонер, кандай кылайын? Биринчи кабатына чыгып көргөзүп берип коюн, анан чыгып подвалын көргөзөм, Бул жерден да сонун болуп көрүнөт экен. Крышалары жабылган, суу түтүүчүлөр орнотулган, черный потолок болгон. Мындайча айтканда көп эле жумуштары бүткөрүлгөн даяр үйлөрдүн бири. Так, биринчи кабатын көргөзөйүн, анан чыгып подвалын көргөзөм. Туугандар, нол жакта деле бош орундугу бар. Бул жерде эсинин айтуусу боюнча нол жер көмүркана болот экен, мындай тосулупчу. Нар жагында дагы бир эшиги бар. Ал жактан дагы подвалга төзмө-төз кирип чыгып турсаңыздар болот. Нол жерде балкон деле бар экен, толук бүт элек, бирок ушундай. Караңыздар, прожекторлору деле бар. Эшикти ачып үйдүн ичине кирип келе берейин. Так, азыр киргенде коридору. Жакшы жери паровой отопление батарейкалары бардык бөлмөдө бар. Ылдый тарабында подвалында топкасы деле бар. От жагып үйдү кеңири жылыта бересиздер. Бул биринчи бөлмөсү болду. Отопление батарейкалары бар, туугандар. Потолоктору деле бийик, сонун кеңири экен бөлмөлөрү. Анан мына буюм тайымдарын көрүп атасыздар. Эми бул жагын кийин келип ээси менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр, туугандар. Эми келишип калсаңыздар калтырат, болбосо алып кетет. Отоплениялары ана бар, эңек терезелери пластик. Так, биринчи комнатасын көргөзүп бердим. Жүрүңүздөр эми. Так, бул жагы экинчи бөлмөсү. Зал, конок бөлмөсү. Анын ылдый тарабын байкаңыздар, туугандар. Мындай бир сары жыгач, алар кымбат баалуу болот ламинатка караганда. Мындай ремонттору жакшы. Так. Анан нол жагы санузел, туугандар. Караңыздар. Унитаз, стиралка, отопление батарейкалары бардыгы бар. Бардыгы сырттагы местный септикке уланган. Так, бул жагы үчүнчү бөлмөсү болуп атат ушунда. Анан нол жерден отоплениянын жагындай турбалары өйдө тарапка өткөн экен. Нол жер дубалдагы ысык болуп, сонун болуп турат деп ээси айтты. Так. Көрдүңүздөр, бул үчүнчү бөлмөсү болду. Лайктан басып, дос таныш туган уруктарыңыздарга, группаларга ушул видеонун ссылкасын зерикпей жиберип коюңуздар. Балким ушундай сатылуучу даяр үй издеп жүргөндүр. Бул жагы кухнясы. Караңыздар. Кухнясы эле өзүнчө эле бир чоң. Кийин кеңири
коноктор тосо бересиздер. Ал жер болсо жаңандай кухонный гарнитурдун местасы атайын бош калтырып коюптур. Анан туугандар, кухняга кийин мына эшик аркылуу дагы кирип чыгып турсаңыздар болот. Мына мен жанагы айткан балкону туугандар. Бул жагын эми кийин мындай пластик менен тосуп жашнап жасалсаңыздар болот. Эми жүрүңүздөр, подвалын көргөзүп берип коеюн. Ал жакта вратасы бар, ачып кирип келе бересиздер. Подвал дагы жылуу экен. Себеп дегенде паровой отопление батарейкалары подвалда биринчи кабатта бардыгына орноштурулган. Подвалы деле, биринчи кабаты деле жылуу, айнек терезелери пластик. Бул биринчи бөлмөсү. Бул жака өтсөңүздөр, бул экинчи бөлмөсү. Анан туугандар, азыркы учурда мына подвалды мындай бир пластик цех катары иштетет экен ээси. Мындай бизнес экен. Анан кааласаңыздар ушул даяр бизнести деле сатып алсаңыздар болот. Көргөзүп үйрөтүп дагы берет экен. Анан жок, мага даяр бизнес керек эмес, үйдү эле алам дей турган болсоңуздар, үйдү өзүн деле сата берет туугандар. Бул даяр бизнесин өзү алып кетет. Анан мына жакта бир эшиги бар, ошол жактан дагы түзмө-түз подвалга кирип чыгып турасыздар. Эми вариант катары айтып койдум. Балким даяр бизнес деле издеп жүргөн адамдар бар. Үйдө жашаганча подвалга түшүп иштей ала бересиздер. Мына печкасы туугандар. Ушул печка менен үйдү, подвалды, биринчи кабатты бардыгын ушул печка менен жылытып турасыздар. Печка даяр. Анан айтып өттүм, подвал менен биринчи кабаттын ортосуна мына ушундай плита дагы ташталган. Эми туугандар, баасын айтайын. Баасы $120,000 бааланды. Анан кеми бар, айткан баасында эч ким сатпайт, саткан дагы эмес. Чалып сойлашасыздар. Балким 110го берет, балким 100го берет. Эми ал жагын өзүңүздөр сойлашып сүйлөшөсүздөр. Эсине ушул видеонун экранында жазылган.